Assalamu алейкум достор. Мына трактор жолго чыккантат. 3 трак бүгүн чыгат. Номерлери тагылды. 3 трактор тең тагылды азыр. Кээ бирөөлөр ичиндеги холодильник кичинекей өзүбүздүн холодильникти коебуз дейт. Номерлер тагылды. 6295, 6285 деп ифталардын баары тагылды. Мияка жигиттер өзлөрүнүн оокаттарын киргизип, жолго чыкканы даярданып жатышат достор. Могу жерде сонун холодильник турган, муну жактырбай кичинекей экен өзүмдүн чоң холодильнигимди коем дейт. Азыр мояка лотбук кошулат, жолго чыгышат, инилерибиз. Азыр бул трактын дагы ичин көрүп коелу. Бул трактага да бардык нерселер тагылды, ифта, бардык нерселер мияка анча-мынча оокаттары кирип атат. Моякты болсо пастелин ар жакка коюп коюптур, анан буяк жаткызат. Бул холодильник калмай болду. Азыр бир нерсени сиздерге түшүндүрүп коеюн достор. Бул тракадагы бардык нерселер тагылды, номерлердин баары тагылды. 6294 болду. Могу трак жөнүндө сиздерге бир кенен маалымат берип коеюн достор. 3 трак тең бүгүн чыгат. Бирок могу четки трак достор. Өзлөрү тракта иштебеген үй бүлө алып атат. Өзлөрү Чикагода жашайт. Башка иш менен алек болушат. Анан бизге келип ушул тракты жактырып, анан бул жигиттер деген 15 миңден начальный суммасын бизге төлөп берди. Могу трак болсо өзлөрү иштебейт. Бир жакшы, бир Абай деген инибизди таап койдук. Жолго чыгып кетет. Айдоочу да пайда көрөт. Анан бул тракты алган кишилер дагы пайдасын көрүп, трактан кутулуп, ушундай кичине бизнес кылалы деп атат. Азыр көптөгөн мекендештер мага чыкты достор. 6-7 мекендешибиз Кыргызстандан чыкты. Алар да айтып атат, ушундай сиздер менен, ошо МW менен иштешели, Кыргызстанда отуруп акчаларыбызды салсак, Алмаз байке сизге ишенебиз, трак алып, анан чогуу иштейли дейт. Кудай буйрса, ошол Кыргызстандан чалган Мирлан деген иним менен бир жолу иштеп башын көрсөтүп коелу деп чечтик. Жакында видео чыгат. Мен деген ошол Мирлан иниме тандаган тракты көрсөтөм. Ал деген начальный суммасы деп коет мияктачы. 20 миңби, 30 миңби өзү каалаган сумманы жиберсе, ошол трактын пейментинен ошол сумма начальный сумма кетет. Калганын болсо айдоочу отургузуп койсок, баардык түшүндүрүп айтып берип атам да. Эгерде Кыргызстандан биз менен иштешебиз деп калсаңыздар, жылы жаңы трак алыш керек достор. Майлыждардагы 300-300гө жетпеген трактарды алсаңар, өзүңөрдүн да санаңар тынч болот. Биздин дагы сана тынч болот. Жумуш жүрөт. Анан баягы эски трак алганда болбой калат. Анда эски трак алам деген мекендештер менен иштешпейбиз. Анткени деген трак деген бул жумасына 7000-8000 километр жүргөндө анча-мынча жерлери бузулса, анан жаман көрө башташат да. Эмнеге трак бузулуп атат, техниканы түшүнбөгөн да мекендештер бар да. Могу эки тракты болсо, бир жума мурун Вашингтон, Сиэтлдан инилерибиз чалган. Алмаз байке эки тракты көрдүк, биз келебиз дегенде мен ишенген эмесмин, чын сөздүн ачыгы. Анан понедельник күнү, бүгүн 3-күн күндө, понедельник күнү келип туруп эле экөө эки жигит экен. Трактарды көрдү дагы бизге жакты деп туруп, анан жана 15 миңден даун пейменттерди тыштады дагы. Анан бүгүн Кудай буйрса, среда күнү чыгып атат. Биз деген бул трактардын регистрейшнин бүтүрүп, номерин алып, бардык нерсесин бүтүрүп, папкасын салып берип, анан бүгүн жолго чыгарып атабыз достор. Атайын көрсөтүп коеюн дегем, анан кээ бирлер айтат да, бул трактарды алдыңар өтпөй турат деп. Мына 3 тең өтүп кетти. Анан Кыргызстандан ошо чыгып аткан мекендештерге атайын эметип атам, тартып атам бул видеону. Алмаз байке сизге ишенебиз, иштешели деп атат. Анан мен дагы акча бар жерде деген эме болуп калат да, таарыныштар көп чыгышы мүмкүн. Мекендештердин баардыгына түшүндүрүп айтып атам. Баардык нерсе так болуш керек депчи. Бул жакта деген трактор деген жолго чыгып, анча-мынча бузулуп калса, биз деген сөз менен айтпайбыз да. Ал деген сервис чакыртып, же болсо атайын шапка киргизгенде алар ресит жазып берет, акчасы төлөнгөндө. Аякта баардык
данныйлар болот. Кайсыл штаттан, кайсыл шап, кайсыл шаар, телефондору болот, адрестери болот. Анан эгерде кийин иштешип калсак, өзүңүздөр ошол жака чалып, ушундай трак келдиби, оңдоттубу деп билсеңиздер болот. Анан Америкада айына эмес, биякта жумасына маселелер чечилип турат. Анан жума сайын жанагы айдоочулардан стейтменттери чыгат, расходдор чыгат. Бая Кыргызстандагы трак алып биз менен иштешип аткан мекендештердин дагы айлыктары чыгып турат. Анан баардыгын документально баардыгын такташып, анан жума сайын Кыргызстанга акча салбай, бир айда бир жолу бая түшкөн акчаны реситтерин салып турабыз. Жанагы реситтерин, кагаздарын, квитанцияларын бүт баарын салып турабыз. Анан айына бир жолу мына пайдаңар деп кылсак болот. Мына заранее айтып коюш керек достор. Бул трактарды айдоочуларга эмеге процентке отургузса болот, же болбосо аренда деп коет, лиз деп коет да. Бир жакшы трак 1400дөн болуп калабы, 1500дөн болуп калабы, силер уже билесиңер. 1400дөн берилсе бир жумасына, бир айда мага $5600 пайда түшүп турат деп ойлосоңуздар болот. Ошол $5600 анан анча-мынча расходдор болсо, например, 2 айда бир жолу майын алмаштырсак, же болсо дөңгөлөгү жарылып, же лампочкасы күйүп кетсе, ошолордун баарын оңдотуп, анан жанагы квитанцияларын чогуу салып, чогуу иштешкенге аракет кылабыз. Ошон үчүн Мирлан деген иниме бир тракты тандайын, Кудай буйруса. Тандап, анан ошо Мирлан инибизге трак алып берип, анан сиздерге толук көрсөтүп берип, кандай иштеп атат, драйвер отургузуп, жолго чыккандан кийин анан бир сонун видео чыгарып берем. Андан кийин калган мекендештер менен Кудай буйруса иштешебиз достор. Ошондой. Мына мыякта дагы жигиттер жолго чыкканга даярданып жатышат. Азыр түштөн кийин болуп калды. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламат болуңуздар.